Шаардын жолдорунда муз тоңуп, тротуарларда тайгактык орун албаш үчүн милдеттеме жүктөлгөн 4 ишкана таң эртеден бери каланын аймагын толук тазалап жетишкен. Ош тазалык ишканасы шаардагы негизги көпүрөлөр жана көчөлөрүнүн 82 чакырымына жоопту. Тазалыктын кызматкерлери 5 тонна туз жана 2 тонна кум себеп тайгактыкты жараткан кыска үйдөлүш жолдорду тазалаган. Кышка даярдыктын негизинде 4 мезгилге тең жарамдуу төш техника тейлөө көрсөткөн. Ишкана таштандыларды өз мезгилинде чыгаруу жана жолдорду кардан арылтуу үчүн 10 атайын унааларды кезекке койгон. Кышка даярдыгыбыз бекем, техникаларыбыз даяр. Кече күнү бүгүн кече түнү кар жана жолдор эртең менен тагак болду. Бар жогун өз убактысында себип эритип калганын жетиштик. Албетте биздин Ош тазалык ишканасына шаарда 4 ишканага бөлүнгөн. Биздин Акбаранын оң жак жагы бар жок ушул Ош тазалык ишканасына тейлейт. Атайын жумушчуларыбызга жылуу кийимдерди, андан сырткары мына жолдо шыпыруучуларыбызга атайын жылуу кийимдер менен кышкы даярдык көрүп иштеп атышат. Калаада аба ырайынын өзгөрүшү жана сасык тумоонун курчушун эске алуу менен былтыркы жылга салыштырмалуу 20 күн алдын жылуулук берилген. Бирок шаардыктардын өз убагында жер төлөөдөгү суу түтүктөрүн текшерип, кошумча түтүктөрдү үзбөгөндүктөн жылуулук жетпей жатканын адистер айтууда. Электр энергиясын үнөмдөө үчүн жылуулук муниципалдык ишканасынын отказандары күнүнө таң эртеден жана кеч 1 сааттан чектелүүдө. Себеби калктын керектөөсү ошол мезгилдерде көбөйүп, электр линиясындагы жабдыктар күйүп кетишине алып келип жатканы кабарланган. Социалдык тармактардан жылуулук жетпей же ысыбай жаткан батирелердин кайрылуусу да көбөйгөн. Ысыйт, жылып калар деп олтурабыз. Бирок өткөн жылдан айырмасы жок. Бекер эле төлөп жатам. Кошумча 2 жылыткыч саям, жаш бала бар. Вообще жылуулук жок. 15% келсе текшерип көрсүн. Кулатов 1651. МЖК 1 микрорайонда жакшы ысыбай, үйдө баарыбыз ооруп жатабыз. Гастелла 1Б үйүндөгү квартиралардагы ысыбайт, турбалардагы муздак, кыйынчылык болууда. Бизде ысыбай жатат, өчүрүп коюп атабы билбейм. Батареялар муздак боюнча. Жылуулук жеткен көпчүлүк үйлөргө, бирок азыр өчүрүп коюп атышат. Мисалы мен Черемушка кичи районунда жашайм. Кечинде жумуштан кийин үйгө барсам, батареялар муздак. Эшикте кар жаап жатат, үйдүн ичи суук, үйдө жаш балам бар. Анан түнү бир маалда кайра беришти. Утуру өчүрүп эле атышат. Акчасына келгенде 1 ай толугу менен үзгүлтүксүз жылуулук бергендей акчасын сурашат. Абдыкадырова көчөсүндө күндүз өчүрүп коюп жатат. Ушундай суукта эмне себептен билбейбиз. Салиева 22 дом 2 жылдан бери ысыбайт. Тесттен көңүл бурулбайт. Бир нече жолу кайрылдык, жооп жок. Гоголя 8 үйүндө дагы жакшы жылган жок. Шевченко 25 үйүндө кичинекей балдары менен үшүп жатат. Жылуулук жетпей атат деген бул сөзгө мен макул эмесмин. Шаарда жылуулук менен керектөөчүлөрдүн негизинен ТЭЦ менен жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы экөө камсыздайт. Бүгүнкү күндө штаттык режимде иштеп атат 2 ишкана тең. Ошол сырткы температурага жараша нормадагы жылуулукту берип атышат. Өздөрү убагында үйлөрүнүн ичиндеги батареяларын тазалабай, оңдобой койгондордун квартиранын ичинде проблемалар болуп атат. Эми аны биз былтырдан бери эле дайым эскертүүлөрдү берип, кийинки жылуулук сезон башталганга чейин оңдогула деген эскертүүлөрдү бир нече жыл бергенбиз, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Баары кылбастан ушундай проблемалар болуп атат да, ошону туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Пока өзүнүн үйдүн ичиндеги ички системаларын нормага келтирмейинче ошондой көйгөйлөр боло бермекчи да. Шаардыктарды 2 ишкана жылуулук менен камсыздайт. Негизги көп кубаттуу үйлөр Ош жылуулук электр борборуна туташтырылган. Ал эми жылуулук муниципалдык ишканасында бүгүнкү күндө 89 отказан жылуулук чыгарууда. Анын ичинен 12 отказан электр энергиясына туташтырылгандыктан күнүнө 1 сааттан өчүрүлүп жатканын мекеменин башчысы билдирди. Ишкана 308 көп кубаттуу үй, 245 жеке менчиктеги турак жайдагы 14200 абонентке жылуулук жеткирет. Айрым батирлерге жылуулук жетпей жатканы суу түтүктөрүндөгү мүчүлүштүктөн экенин кошумчалады. Керектөөчүлөрдүн жылуулук ишканасына 25 миллион сомго жакын дебитордук карызы бар. Болбосо 100% иштиктөө уланып атат. Бүгүнкү күндө свет өчүлөр деле болбой атат. Андан сырткары эми негизинен эле электр энергиясын эле берсе, бизде үзгүлтүккө учурабайт. Себеби биздики баары электр энергияга көз каранды. Себеби ошол эле көмүр менен жагып аткан отказгандарыбыз дагы ошол эле насос, вентилятор бүт баары электр энергиясына керектелет. Жылуулук бекер экенин элдергечи. Мисалы үчүн ошону 100 сом жылуулук турган болсо, жалпак тил менен айтып берейин, ошонун 20 сомун гана
калк төлөп 80 сомун мамлекет төлөп берип атканын түшүндүрүп атабыз да. Ошо себеби бүгүнкү күндө чынында эле ошондой да. Ушул нерсени эгер сапаттуу алар пайдаланышса, анда баары жакшы болмок да. Электр энергиясындагы тартыштыктан улам жылуулук берүүчү борборлорго калкты туруктуу камсыздоо талабы коюлуп келүүдө. Өлкө аймагында 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөөрү кабарланган. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.